Qanday пайда? Qala al-Badruddin Ayni deydi. Çoğ alim ötken 8-9 yılında Hanafi maslahatта çıgan alim. İbn Hajar Asqalani rahimahullah doğrudaşı. Zamandaş aytat. İmam Badruddin Ayni demek bu işi binaya, Hidayan şarhında aytып атат. Ne deydi? Көңіл бұрыңыз. Demek жоқ, намаздан кейін бұл сандарды деле шарт емес, 34 кылып койсо деле болот. Биринчиден 33-тү кармануу бұл парз емес тугандар. 33 кылбадың деген сөз жоқ емес. Бұл өзү нафил амал болуп атат. Бирок мунун эмне бир сыры бар дегенге жооп болуп атат бул жерде. Жана айтып атпайбы, Кудайдын кудуретин чектеп атасың деп. Андай эмес. Ушул 33 деген санда деп атат. Көңүл буруңуз, бир туган санда дейт. Ушул санда Атайын Кудай Таала бекитип берген сооп бар. 34 кылып койгон адамдагы 32 кылып койгон адамда ал соопко жете албайт деп атат. Мунун өзүнүн бир Кудай Таала бекитип койгон сыры бар. Аны ар бир адам аны түбүнө жетпеши мүмкүн. Анткени Аллах Тааланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол санда айтып атпайбы дейт. Анан бирөө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды акылдуу, илимдүү болуп күйгүзөт да адамдычы. Неге депчи?